Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге француз салатын кантип даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар: эт 150 грамм, картошканы кууруп алдык, майга 2 жумуртка, 2 кызылча, сабизди теркадан өткөзүп алдык, майонез, уксус, туз, ушулар керек болот. Укроп, ушулар баары керек болот. Сабизибизди биз теркадан өткөзүп алдык. Аны биринчи мариновать этип алабыз. Ага уксус кошобуз. Баарын аралаштырып коебуз. Четке коюп коебуз. Этибизди туурап алабыз биз. Этибизди ушундай узунудан ушундай кылып туурап алабыз. Ушундай формада. Жумуртканы да ушундай кылып туурап алабыз. Ушундай формада. Кызылчаны да ушундай кылып туурап алабыз. Узунчасынан кылып. Баарын туурап алдык. Эми биз кооздойбуз. Ушинтип салып алабыз. Даярдап алабыз. Кызылчаны коебуз сабыздын жанына. Этибизди да коюп алабыз. Эттин ордуна колбаса кошсо да болот. Ортосуна майонезди кошуп алабыз. Кооздоп алабыз. Майонездин үстүнө зеленди, укропту сыйып коебуз. Салатыбыз даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Ар дайым биздин каналга кошулуп туруңуздар.